Толгунай мага аябай таттуу небере болгон. Эгерде алга тагам баардык нерсени берип атса, мындай көп кетип, анан бунун баарын мен кылдым деген болбош керек. Неберем 19. 19 небереңиз бар. Анан чөбөрө 4. Азыркы ата-энелер көбүнчө тартип, тарбия, ошол эмгек тарбиясына эмес, билимге кызыгышат. Умоляю, пожалуйста, интернатка жатпайынчы. Толгунай. Эмне мындай кылдым дедим. Көзүмөн жаш чыкты да. Бирок ошол моментте аябай эл кыйналып турган убак болчу. Не кыласың? Анан сен кыз болсоң, анан жүрөсүңбү сахнада? Анан мугалимдер да айтып калчу, Арзыкиева, ты вообще мыслишь по-другому депчи. Бири-бири менен конкуренция деген укмуш болуп атат. Толгунай мындай бышык кыз болду да. Негизи чоң апам жөнүндө эмес беле. Өзүм жөнүндө айтып берет го. Саламатсызбы, Анар апа? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Саламатчылык. Бүгүн менде конокто биздин Кыргызстандын чыгаан кызы Толгунай Арзыкеева, ырчы, таланттуу блогер, өтө элге таанылган, аракетчил, эмгекчил биздин сулуу чыгаан кызыбыздын чоң апасы Анар апа менен маек курабыз. Сизге ушу маек куралы деп сунуш кылганыбыздын себеби азыркы заманда биз ата-энелер катары азыркы муун бала өстүрүп жатып аябай көп сарсаналарыбыз бар, билбеген нерселерибиз бар. Тескерисинче билген нерсебиз да көп, интернеттен көп нерсени окуп атабыз. Бул жакшы экен, тиги жакшы экен. Анан мынакей биздин муун өтө азыр оор акыбалда турат. Баланы кантип тарбиялаш керек? Кандай тарбия берсе, кандай билим берсе, ушундай Толгунайдай сонун бир сапаттарга ээ болгон. Бир жагынан карасаң сулуу, ийкемдүү, ыймандуу, тартиптүү, бир жагынан карасаң билимдүү, өтө активдүү, эмгекчил, ушундай бир балансты туура кармаган аябай жакшы кыздарды, балдарды биз дагы тарбиялагыбыз келет. Анан ушу сизге окшогон тажрыйбасы көп апалардан, аталардан сабак алсак, кеңеш алсак, ошону элге таратсак, биз дагы бир нерсени ушу улуу муундан унутулуп келаткан балким нерселерди эстеп калсак, сактап калсак деген аракеттер. Ошон үчүн сизге биринчи суроом, биринчи өзүңүз жөнүндө жалпы элге кененирээк тааныштыргым келет. Анар апа, сиз өзүңүз негизи педагогсуз деп тааныйм. Талас чергесинде, Көксай айылында бир сонун бала бакчаны жетектегенсиз. Мына ошол өзүңүздүн тажрыйбаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, андан кийин Толгунайга өтсөк туура болот го деп ойлойм. Сиз негизи канча жыл бала бакча жетектедиңиз, кандай иштерди аткардыңыз, ал бала бакчада кандай ыкмалар менен балдарды тарбиялачусуздар, канча жыл мурун болгон, ушул жөнүндө? Эми бала бакчага иштегенине 38 жыл болду. Бул бала бакча деген бул накта менин ушундай бир жүрөгүмдөн чыккан бир профессия болду. Аябай жакшы көрөм. Бала бакча абдан мага абдан бир жакын мага. Негизи Союздун убагында эле иштегем. 14 жыл Союздун убагында 14 жыл бала бакчанын башчысы болуп иштедим. Анан Союз тарагандан кийин ал жабылды. Ал мамлекеттик бала бакча болчу. Анан жабылгандан кийин канча 1994 жылы жабылды. Анан 2003 жылга чейин бала бакча деген айылда болбой калды. Анан бул бала бакча дегенди балдар эмес, эл унута баштады. Бирок ошол моментте аябай эле эл кыйналып турган убак болчу. Келиндер иштегенге балдарын таштай турган жер жок. Шарты жок. Шарт жок. Бирок бирке чыгып иштеш керек. Анан өзүм да балдарым, неберелерим
Birinin артынан бири мындай бир мындай чоңоюп келип атты үйдө алар. Анан бул өзүмдүн үй бүлөм менен чечтик. Бала бакча ачайлык. Жеке менчик бала бакча. Ооба. Айылда, Ие. Анан өзүбүздүн каражатыбыз менен биринчи 25 орундук бала бакчаны ачтык. Бүт шарты менен, анткени мен бул дошкольник работникмин да. Билем балдарга кандай шарт, кандай эме болуш керек. Ошол бүт баардыгын игральный площадка, ишылып, бүт баардыгын тактап туруп, анан ошо 25 орундук бала бакчаны ачтык. Кудайга шүгүр, аябай эл да сүйүндү. Анан канча эме бир аз тиги жумуш орнунда биркей келиндерге болуп калды. Анан жылдан жылга эл оңолуп, мамлекет оңолуп, бала көбөйүп, уже эметип бир 2 жылдан кийин дагы группа кошулду. Дагы бир группа коштум. Ошентип отуруп, аягында 2012 жылы айыл өкмөтүнүн аябай кыйын, мыкты айыл өкмөтүбүз болду. Ошол эски бузулуп, чачылып калган имаратты оңдуп, капремонт жасап, анан биз ошол жака көчтүк. Чоңойтуп бердиктер да демек, айыл өкмөттөн 4 группалуу 120 бала орундук бала бакча ачтык. Элге аябай эле чоң бул жардам болду. Балдар бала бакчадан үйдөгү балдар менен тиги бала бакчадагы балдардын айырмасы Меласман менен жердей. Бул жерде балдар бири менен мамилеси да жанагы айткандай коллективный воспитание. Анан эми ал жерде кадимки тарбия берилет да. Үйдө убакыт бар, убакыт жок, анча деле балдарга көңүл бурулбай калат да. Тиги бала бакча деген бул накта ал жерде ошо баланы тарбиялай турган, тарбия бере турган жер. Сиз ошол 2012 жылдары демек 120га жакын баланы тарбиялаган бала бакчанын жетектедиңиз. Ооба. Мындайча айтканда, эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол Көк Сай айылында бала бакча жок калганда сиз эң биринчи ишкер айым катары бул область боюнча биринчи мен ачтым. Жеке менчик. Область боюнча. Азыр деле барбы? Бар. Азыр деле бар. Анан быйыл Кудайга шүгүр 140 орундуу типовой сонун садик ачылды. Ошол болуп кеңейди, ошондой болуп. Ооба, айылда ошондой чоң садик ачылды. Бирок тиги мен ачкан садик деле иштеп атыр. Аны да жаппайбыз деди, анткени ошол районго, ошол айылдын ошол эмесине мындай эмеде азыр бала көбөйүп атат да. Ал дагы керек, жаңылар да керек болуп атат. Например, азыркы ачыла турган бала бакчага деле уже орун калбай калыптыр. Ооба. Азыр ошондой. Анан ошол себептен тиги мен ачкан садикти деле айыл өкмөтү калтырып коюшуптур. Ошол область боюнча биринчи мен ачтым, канча жыл иштеп турдум, дайыма биринчилик орунду берген жокпуз. Садигим бала бакчам мындай. Өзүңүздө бала бакчада азыр мисалы үчүн шаарда жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектептер аябай көбөйүп атат. Бири-бири менен конкуренция деген укмуш болуп атат. Сизде бир кандай ушул менин садигимдин сыймыгы болчу деген бир мындай баланы тарбиялоо ыкмалары, методикаңыз же болбосо бир тартипке салган өзүнчө бир сиздин өзүңүздүн бир азыркы тил менен айтканда фишкалар деп коет. Бар беле ушундай секреттериңиз, ушундай болсо балдарга сонун деген бир мындай. Эми билбейм, эми секрет деле эмес болуш керек. Эң биринчи биз балдарды тарбиячылар менен сөйлөшүп, кеңешип, анан балдарды
эмгекке көбүрөөк көңүл бурганбыз. Сонун нерсе. Анткени эми балдар ошо кичинекейинен эле билиш керек. Ошол бул кичинекей анан билбейт, анан бул али кичине деп айтпаш керек. Анткени ал бала ар бир өзүнүн жаш эмесине карата ылайыктуу жумушун аткара бериш керек. Ошол себептен негизи баягы ошол эми системада семинарлар болот да. Биз көбүнчө ошол жанагы трудовое воспитание деп коет. Ошо көбүрөөк көңүл басым жазып, анан ошондой семинарларды көбүрөөк өткөрдүк да. Сон эмгекке үйрөтүү деген, мен мисалы үчүн өзүмдүн кесибим япон таануу болгондуктан мен Япониянын бала бакчаларын көп азыр изилдеп атам. Японияда мисалы үчүн бала бакчада баланы мектепке даярдабайт экен. Бизде мектепке даярдоо деп жаздырып, окутуп, жаттатып, ушундай бир экинчи класстын бир билимин ушу 5 жашта эле берип салып атышпайбы? А Японияда антип окутпайт. Японияда сиз айткандай бала өзүнүн тамак жеген жерин өзү жыйнаш керек. Идишин мисалы үчүн. Сиз айткандай жашына жараша стол болсо, өзүнүн бою жеткидей мындай текчелер болсо, ошояка ошо деген эмгекте. Ушундай нерселерди демек сиз ошондой эле кылчу экенсиз да, Ошондой эле эмгекте. Анын мисалы ар бир группада жанагы дежурство уюштуруп, ошол бала мына сен бүгүн эртең дежурный болосуң, сен эртең фартук тагынасың. Балдарга да кыздарга деп ал бала аябай сүйүнөт. Фартук тагынганга, анан кийин ошол күнү ошол жерди мынтип жыйнап, башкарып, тынчылап ичкиле, жегиле, чачпагын деген уже бизден мурун уже ошол бала тиги жанындагы балдарга, ошо отурган балдарга үйрөтө баштайт. Анан бул эмгек тарбия деген мен ойлойм бул абдан керектүү. Бул жанагы ошол фундамент сыяктуу. Ошол фундамент сыяктуу болот да эми. Анан дагы мен ошол көбүнчө ошо балдарды ыймандуу болсо экен деп мындай тарбия бергенге аракет кылчумун да. Балдар ошо кичинекейинен эле мындай билиш керек да. Кудай Алла Тааланды билип, анан кийин ошо Алланы билген, Алланы эметкен бала, мен ойлойм, эч бир мындай жамандыкка барбайт. Эч. Ошон үчүн ошол айланайын Кудай баланы Кудай деп тарбиялаш керек. Ыймандуу кылып, ыйман күчтүү кылып, ошол ыйманы күчтүү балдар жаман жолго барбайт. Ыйманы күчтүү кыздар жанагыдай мындайча айтканда жаман жолго барбайт да. Мисалы үчүн азыр биз көп ошо жана айткандай интернеттен маалыматтарды көрөбүз. Ар кимдин баласы кандай мектепке барып атат, кандай олимпиадаларды утуп атат деп азыркы ата-энелер көбүнчө тартип, тарбия, ошол эмгек тарбиясына эмес, көбүнчө билимге кызыгышат да. Баланчанчы мектепте окуп атат, баланчанчы олимпиададан медаль алыптыр деген нерселерге өтө биздин муунга мындай кызыктуураак көрүнүп, анан баягы ошол эмгек, тарбия деген, адептүүлүк деген нерселер мындай артта калып аткансып көрүнөт да. Себеби мен ошо Япония менен Кыргызстандын билим берүү тармагын салыштырып атып, ошо бир нерсеге көңүл бурдум. Япондор дагы билимден мурун биринчи адептүүлүккө көңүл бурат экен. Ошо фундамент деп сиз айткандай, баланы 3 жаштан баштап 12 жашка чейин эң биринчи эмгекке, жоопкерчиликке, жанагындай пунктуальностьке, ыймандуулукка, мисалы үчүн адептүүлүккө, сый мамиле кылганга, коомго туура мамиле кылганга, башка адамды сыйлаганга, анан эгоист болбой, мисалы үчүн өзүм деп өзүмчүл болбой, коомдогу башка адамдарга дагы мындай камкор болууга, ушундай нерсеге үйрөтөт экен. Андан кийин ошол фундаментти түзүп алып, анан билим алгыла.
Анан эң дагы бир көп басым жазылган нерсе Япониянын билим берүүсүндө бул өз алдынчалык. Бизде мисалы үчүн көбүнчөсү азыр мектептерде сабак бергенде деле мугалим сүйлөп турат, бала көбүнчөсү угуп турат, мугалим айтканды жазайт да. А Японияда тескерисинче балага фокус берилет экен, бала өзү ойлонуп, өзү окуп, ушундай өз алдынчалык боюнча да иштеп көрдүңүз беле? Баланы кантип өз алдынча осундай? Эми өз алдынча көргөм, мен өзүм балдарымды ошондой кылып тарбия берем. Өзүмдүн балдарыма. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүмдүн балдарымдын мындай өзүм байкайм, эмнеге жөндөмдүгү күчтүү экенине. Анан кийин жок, сен ага барба деп мен эч убакта айтпайм. Билем что балам ошого жөндөмдүү. Анан ошого мейли, ошого аракет кыл. Сен ушундай сага чын эле эркиндик бересиз деп балдарыма ошондой. Демек сиз биринчи балдарды байкоо эмнесине жөндөмү бар деген бул эң биринчи эмне катары байкоо болуш керек, Ооба. Ар бир баланын өзүнүн башкача жөндөмдөрү, анан башкача мүнөздөрү болот. Мисалы, бул балам аракетчил, бул балам кичине жалкоорок, бул балам кичине таарынчагыраак. Ошого жараша кылып байкайсыз да. Ооба да. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, мисалы, каалоосуна мейли ошону кылып көр деп айтам депчи. Бул эркиндик деген нерсе болуш керек. Бирок канчалык деңгээлде балага эркиндик бериш керек? Мисалы, кайсыл жерден эне кой, анын каалоосун, конечно, аябай колдош керек, бирок ошондо да айтып туруш керек. Балам, мындай бол, мындай кыл, мындай кылсаң ошол болот дегендей могудай бир кеңештерди, направление, бир аз направление берип туруш керек го дейм, жолунда. Анан кийин ал балам өзү да байкайт да. Сиз 6 жаштан баштап музыка дүйнөсүнө киргенсиз. Жөн эле музыка десе элдер ойлойт да, ырдап, бийлеп, жыргап жүрө берет, булардын жашоосу сонун. Бирок музыка бул чоң эмгек, мен билем. Ошондуктан сизге суроом, 6 жашта сиз музыкалык мектепке кириптирсиз. Ошол жакта 6 жашыңыздан баштап эле шаардын бир четинен экинчи четине келип окуп турсуз. Ошол убактарды эскерип айтып берсеңиз, сизге кыйын болгонбу? Эмнеге ошондой музыкага өжөрлүк көрсөтүп, таштап салбай, аягына чейин бүтүрүп, ушул мектеп бүткөнчө музыкага тырыштыңыз деген? Негизи 6 жашка чейин эле үй бүлөм ушул чымыны бар деп коет го, ошентип айтып калышчу да. Анан эсимде бар, доска, кадимкидей кухнядагы досканы алып, ушул жериме ийниме коюп туруп, анан жанагы таяк бар болчу да, кичинекей таяк болчу, ошону алып эле эле бир имитация кылчумда, мен скрипка ойноп атам деп, кадимкидей бир башка космоско баргандай эле. Анан мага эч ким мындай тийишчи эмес, ай бул концерт берип атат, ырдап атат депчи. Өзүнүн дүйнөсүндө жүрөт. Ооба, өзүм менен өзүм сүйлөшүп эле, бир туруп чоң апа болуп кетем, бир туруп кичинекей небереси болуп кетип, ушундай ролдорду аткарганды жакшы көрүп, анан ошондо айтып калышты, бул кызыбызды шаарга мындай өөрчүтүп, талантын өөрчүтүп, билим берип, музыкант кылалы деп. Кичинекей кезде сен мындай билбейсиң да, ким болоруңду ойлонбойсуң деле, мындай түшүнбөйсүң да. Бирок ата-эне ошол жактан сага мындай багыт көрсөтүп койгону бул эң чоң жакшы нерсе экен да, себеби алар көрүштү да ошол жакта талант бар экенин. Анан окуйсуңбу деди, ооба дедим. Бирок биз табаста калабыз, сен шаарда жалгыз апчелериңдин үйүндө жашайсың десе деле, эми кичинекейсиң да, ооба, скрипка ойнойм деген бойдон эле Абдраевка келип, экзамен 3 этаптар болчу, 3 этаптан өтүп, анан башында атам коштоп жүрдү, мамам коштоп жүрдү, анан алар кетишти. Анан кийин интернатка жатыш керек болду. Мен окугум келди, аябай жагып атат мага, сабак жагы жагып атат, музыка жагы жагып атат. Бирок интернат мага көп жаккан эмес да. Себеби ал жакта бир комнатада 10дон ашык кыздар жатат, бирөөсү ыйлайт, эми ар бирөөнүн мындай мүнөзү ар башка. Анан мени өкүндүргөнү ушул дем алыш сайын же жуманын ортолорунда башка классташтарыма ата-энеси келип, мындай жардам берип, анан үйүнө алып кетип, анан курсактагы ачканда мындай тамак аш алып келип берип койгондо аябай мындай куса болчумун да. Мен ата-энем эмнеге келбейт, бирок түшүнчүм, табаста тирилик кылып атат, табаста жашашат деп. Анан бир жолу атам келет,
буга чейин жыргап эле ойноп жүрөсүң, тың болуп, мындай окуп, сабактардан да 5 алганга аракет кылып, анан атамды көргөндө ыйлап калдым да. Эмне болду десе, умоляю, пожалуйста, интернатка жатпайынчы деп. Алып кеткилечи. Алып кеткилечи десе, атам эми боор тартып, анда бас мен сени Таласка алып кетем, Таласта окуйсуң дейт. Таласта окубайм дейм да. Жок, мен Бишкекте окуйм, мен музыкант болом, бирок интернатка жаткым келбей атат деп. Ошондой күндөр болгон болчу. Бирок азыр, мисалы үчүн, мен аябай сүйүнөм, ата-энем аябай ыраазычылыгымды айтам, ушул мектепти бүтүп, ошондой тажрыйба алып, бул Абдыраев мектебинде интернат болгондуктан сен ал жакта мындай жашоого кадимкидей мындай тың боло баштайт экенсиң да. Психологиялык жактан өз алдынча бул балага эң башкы нерсе деп ойлойм. Өзүң оокат табып, иштеп, экзамендерди өзүң барып берип, балким ошо ата-энем кичинекей кезинде жанында болбогондуктан мен эрте мындай чоңоюп калдымбы деп да ойлойм да. Жоопкерчиликтүү болуп. Анда мындай суроо, мен билгенден сиздин тарбияңызга көбүнчө чоң апаңыз аябай чоң салымдашкон. Чоң апаңыздын тарбиясы чоң деп билем. Ошол чоң апаңыздын тарбиясынан сиз алган сабактар же болбошо ошо кичинекей кезиңизде музыкант болом, мен музыка, скрипка ойнойм дегенде, мисалы үчүн улгайган кишилердин көбүнчөсү, эски кишилер деп коебуз го, мурунку доордун кишилери, ай музыканы эмне кыласың, анан сен кыз болсоң, анан жүрөсүңбү сахнада, сен деген үй бүлө күтүшүң керек, сен мугалим эле бол деп кээ бирөө музыкага шыктуу балдарды дагы ал жактан жолун тороп алып кетип калышат да. Бирок сиздин чоң апаңыз демек сизди колдоп, мейли оку деп ошо Таластан Бишкекке чейин ишенип сизге жөнөткөнү бул чоң нерсе, мындай сизге салым болуш керек. Ошол жөнүндө кандай өзүңүз азыр мындай уже чоңойгондон кийин кандай ойлор бар? Негизи чоң апамдын мага берген тарбиясынын таасири өтө зор. Кичинекей кезимден бери эле мен ушу эсимде жок да, үй бүлөм, атам, мамам, чоң апам кой сага эмне кереги бар, анан кылбай эле койчу, сахнага да ырдайм дегенде зачем деген сөздү мен азыр мисалы үчүн уккан эмес экенмин да. Азыр мисалы үчүн көп адамдар келип мындай ата-энем каршы болуп атат, кандай кылам дегенде мен таң калып кетем да. Балким унутуп калдым, бирок чоң апам кичинекей кезинде эле айтчу, сен аябай шыктуусуң, журналист болбойсуңбу, сенден мындай журналист чыкчудай деп шернелерин алып барып жүрчү да, 3-4 жашымда эле. Ошол жакта тамада болуп кетчүмүн, тамада болуп, азыр сиз ырдайсыз деп баарын ырдатып, өзүм ырдап, ыргаларды чыгарып обондордучу. Ошондой эле балким чоң апам дагы байкагандыр да, бул кызыма тарбия берип, билим берип, талантына бир басым жасаш керек депчи. Өзүм 5 балам бар, 4 кыз, 1 уулум. Неберем 19 небереңиз бар. 19 неберем. Анан чөйрө 4. 4 чөйрөңүз бар. Мындай нерсени япондор аябай таң калат да. Японияда мен ошо кыргыздын кызы болгонума сыймыктанып жүргөнүм. Ошо мен дагы ата-энемдин ушундай 19-20 небереси бар деп айтканда көздөрүн ачып 20 деп таң калышчу да. Анан мен ойлойм кыргыздын байлыгы ушул сиздей болгон апалар ушу көп небереге мээрим төгүп, ар бирине көңүл бөлүп, ар бирин тарбиялап, жолго мындай көрсөтүп берип турган сиздердей ата-энелер биздин ушу байлыктарыбыз да. Байлыктар да, балдарыбыз биздин байлыктар. Анан Аллатан да тилейбиз да, айланайын Алла таалам. Балдарыбыз көп болсун, неберелер көп болсун. Балдарыбыз сүйлөнүп атканда айланайын, көп балалуу бол. Кыздарыбыз күйөөгө тиіп атканда айланайын, көп балалуу бол деген тилектерди, баталарды беребиз да. Негизи көп болсун, көп деген жакшы. Анан ошол 19 неберенин арасынан Толгонай деген кызыбыз канчанчы небереңиз? Толгонай деген неберем 4-5-чи болуп калды го. Улуулардын санында, кыздардын балдарынан кийин дейм. Бирок баламдын 1-чи кызы. Ошол себептен бул Толгонайга аябай көңүл бургам. Аябай Толгонай мага аябай таттуу небере болгон. Анан бул Толгонай өзү да бир башкача кыз болду.
1 жашынан эле сүйлөп калды кызым. 1 жашка жетпей басып калды. Ушундай мындай бышык кыз болду да. Анан өзү да бир жагымдуу, мындай бир кичинекей кезинен эле мындай көңүл, кишинин көңүлүн тарткан кыз болсо керек, э? Ошо кичинекейинен эле ушундай бир эме кыз болчу да. Мен шернелерим көп болчу. Постоянно Толгонай менин жанымда жүрдү. Анан ошо кичинекейинде эле барганда тамада болуп алчу өзү. Баары эле тиги отурган менин подругаларымга сразу эле тамада болуп эле жана бир кашыкты карматып микрофон кылып. Өзү биринчи ырдачы. Эми сиз ырдап коюңуз. Ырдесте кылчу. Эми сиз ырдап коюңуз деп. Ишелип отургандардын баардыгын ырдатчы, ырдабагандарды да ырдатчы. Анан ошол жерден баягы биздер баягы отургандар. Анан байкачусуз, э? Баардыгы эле эметип, ой, Толгонай тамада келбедиби дешип эле баш ийип калчу. Толгонайга. Ошол кезде эле лидер. Мындайда отурганда койчу, мен ырдабайман, мен ырдай албайм дешчү да. А бирок Толгонай жакшынакай эле кылып эле баардыгын ырдатып койчу. Көндүрүп койчу. Көндүрүп ырдатып койчу да. Анан бир момент бар, мен айтып коеюн. Айтып бериңиз. Тиги бул жерде бир шернеге барып, аерден баардыгын ырдатып, анан аяктан чыктык да. Анан менин бир тууган эжем, ошол эжемдикинде болчубуз. Ал айткан да мурунку күнү, Толгонай, мен сага жакшы көйнөк алып берем деп. Ошондо Толгонай 4-төн 5ке кеткен убага. Анан баягы караңгы болуп калды, жетелеп тиги остановкага чейин деп экөө кармап келатырбыз. Дагы толпа мындай баягы баарыбыз чыктык да. Көп киши болуп. Анан тиги жана Зура деген подругам айтты. Толгонай, эми сен ырда деди да. Бул ырда дегенде моментально ырдачы да. Эч бир токтомой жок да. Анан моментально ырдап, мынтип айтып атпайбы? Тамчы, тамчы, айтчы, айтчы, качан болот көйнөк, көйнөк деп көрбөйсүңбү? Ыр менен жылдырып. Моментально ошону придумать этип эле Сыптоонун жанагы эметип койду бул. Күлүп атырбыз. Анан эле дипломатия. Эртең менен эрте туруп, барып, көйнөгүн алып келип, анан кийин сразу кийгизип койду. Негизи музыкалык билим алуу, музыкалык сабаттуулук сиздин жашооңузга кандай таасир берди? Негизи ийгиликтүү болуу үчүн музыка кандай жардам берет? Менимче, эгерде сен ушу музыка менен жашоомду курам, мен музыкант болом десең, анда сөзсүз түрдө сабаттуулук керек, музыкалык билим керек деп ойлойм. Себеби көп жерде мындай эң биринчиден бул өзүңө болгон ишеним да. Анан мындай болуп калат, үйдө отурасың, пианино турат, анан ыр чыгарганда жөн гана обонго салып чыгарбастан пианино менен ноталарды ойноп калган жерлерде аябай чоң жардамы тиет. Анан негизи эле бир гана мындай диплом алуу үчүн эмес, өзүң үчүн дагы билим алып койгон, ушу музыка жактан бул өтө чоң нерсе деп ойлойм да. Бир гана музыканттар үчүн эмес, жөн гана карапайым эл үчүн дагы музыканы билип, нотаны билип, ырдап билеген бул мындай адамга бир сонун жибитчү нерсе деп ойлойм. Жан дүйнөгө пайдалуу нерсе.
Японияны билим берүү тармагын изилдеп келгендиктен жакшы билем. Японияда ар бир мектепте музыкалык сабат алышат балдар, музыкалык оркестрлар бар, духовой оркестр. Жөнөкөй эле мектептерде, музыкалык мектептерде эмес, катардагы мектептер ар биринде музыкалык билим алуу бар. Ошондуктан мен ойлойм, негизи музыка бул музыкант болуу үчүн эмес, деги эле адамдын жашоосуна пайда тийгизчү нерсе деп. Ошон үчүн музыка тармагында эмес, сен жеке мындай күнүмдүк жашооңдо музыка кандай жардамдарды берет? Мисалы үчүн буга чейин 6 жашымдан баштап музыка дүйнөсүндө чөйрөсүндө жүргөндүктөн музыка эч убакта менден алыстаган эмес да. Анан чоңойгондо баркын сезбей каласың да ошол нерсенинчи. Ырдай бересиң ар бир жакта. Анан турмушка аттангандан кийин көп жака чыкпай, ырдабай, үйдө дагы ырдабагандыктан бир жарым жылдан кийин ушул сонун экен ырдап көрөйүнчү дегенде көзүмөн жаш чыкты да. Ошондо түшүндүм музыканын баркын, анан менин жашоомдогу эң чоң бир маанилүү нерсе экенинчи. Анан менимче, мисалы үчүн кайгырып атканда же алаксыйм дегенде музыканы күйгүзүп коюп, кадимкидей ошол музыканын ичине кирип, маанайым көтөрүп, же болбосо мындай спокойствие боло баштайт да. Жүрөктү тынчтып, ооба, анан мен байкаган жерим, нотаны билген адам ал деген нотаны карап читка листа кылат. Ал жакта скрипичный ключ бар, альтовый, басовый, ошонун баарын тобук түрдө эки колмен ойногондо кадимкидей бир эки полушария иштегендей болот экен да. Анан бул тил үйрөнүүдө дагы чоң жардамын берет деп ойлойм. Жашка да карабай музыканттар ошол жактан алып кете алат деп ойлойм да. Ошол үчүн мен дагы сиздин сөзүңүзгө кошулам. Негизи ар бир сабакта, мектеп программасына музыканы сөзсүз түрдө кошкондо балким бир гана ошол эки полушарияны иштеткенден да сырткары адамдын бир жан дүйнөсүнө мындай жолдор ачылат деген бир ишеним бар да. Анан мен Толгонайдын ушу негизи биографиясын тааныганыма жараша, Толгонай ушундай сонун зирек кыз болуп Абдыраеваны бүттү. Анан бирок студент баягы окууга тапшырганга келгенде көбүнчөсү Абдыраевада окуган музыканттар андан ары консерваторияга кетишет, ооба да. Бирок Толгонай айтат, мен ушу консерваторияга барат эле бир кезде ушул бир досум дейби интернеттен бир окуп калдым дейт, ушу бир жерден европейский факультет деген ушу тил окуса болот экен деп эле ошол жерден бурулуп барып эле ошол башка жакка барып тапшырып салды. Ооба, туура эмес тапшырды ал. Бул көрүнүштү сиз кандай Жок, мен аны, например, туура эмес дейм. Чочудуңузбу? Чочудум, аябай эле чочудум, койчу Толгонай. Эмне мындай кылдың дедим мен. Эмне мындай кылдың эми? Кантип сен абсолютно мына көзүңдүн эмең менен кете бербейсиң деди. Музыка менен. Эми десем, муну да көрөйүнчү деп айтпадыбы? Бирок ал уже чоңоюп калган, бойго жетип калган баягы Толгонайдын өзүнүн ичиндеги чечими болду да, демек, өзү ушундай жолго. Ал өзү чечти, мен жок болбойт, сенин деңинде эле болбойт ал. Ооба. Антип деле айткан жокпуз. Ал жерден билгениң өзүм. Бирок карабайсызбы, турмуш деген өтө кызыктуу нерсе да. Мисалы, ал жерден испанский тилди үйрөнүп алды. Анан эми балким ал испанский тил менен деле иштеп бир испанский тилдин артынан түшкөн жоктур. Бирок ошол испанча ырдап анан кийин баягы ушундай бир кандай деген миллиондогон көрүүчүлөрдүн сүйүкүнө ээ болуп, анан ал Деспасито деген тим эле. Толгонай ким? Деспасито деп тааныйт элдин баары. Ал тил болбосо дагы азыркы Толгонай Инстаграмдын жылдызы болбойт беле балким деген сонун нерсе болуш керек, өзүнө керектүү бир Алла Тааланын немеси сонун экен. Негизи бул Толгонай музыкальный параллельно бүттү да, эки аттестат алды. Экөө тең жылан 5 менен бүттү. Бирок сиздердин үй бүлөдө музыкант бар беле Толгонайга? Жок болчу. Вообще жок болчу. Бирок мен мамасы жакшы ырдайт. Жакшы ырдайт мамасы. Жакшы ырдайт. Демек, мамасынын генинен балким талант кирген. Бирок ал талантты ушу таптап, ошол музыкальный мектепте
келиним жакшы ырдайт. Сиз деле жакшы ырдасаңыз керек. Мен ушундай жакшы ырдагандарды аябай жакшы көрчүмүн да. Аябай жакшы көрчүмүн. Аябай ошолорду мындай эмечимде кандай сонун олар жакшы ырдайт деп. Например, менин өзүмдүн ошо болоттун бир туугандары, эми аталаш бир туугандары да ошонун семьясы менен жакшы ырдачу да. Кыздары, балдары баардыгы. Анан аларды карап ойлочумун, кандай сонун оглар деп суктанчумун да. Анан айтчумун, айланайым да, мен да балдарым ушинтип жакшы ырдаса экен деп. Алла таалам берди мага. Именно мынакей ырдай турган келин келди, мына жакшы ырдаган. Мынакей толгон айым мынакей ырдап калды. Ойлойм, Алла тааламдын кулагына сизге керек. Сизге Кудайдан чоң белек берилиптир да. Бирок аябай жакшы көрчүмүн ушул ырдагандарды. Дагы бир суроо, мага өтө кызыктуу. Мисалы, азыркы жаштарга дагы ошол сабак болот деп ойлойм. Биздин заман азыр өтө мындай орусча айтканда турбулентный деп коет. Стабилдүү эмес. Бүгүнкү күнүң эртеңки күнүңө окшош эмес. Бүрсү күнү дагы жаңы бир нерсе чыгып атат. Биз аябай мындай бат өзгөрүүгө шыктуу балдарды азыр чоңойтушубуз керек. Анан сиз мынакей Абдрайбага 6 жаштан кирдиңиз, скрипканын артынан кубалап, ушул нотаны жаттап, музыкалык баягы жолдо келип, анан эле университетке кириш керек дегенде мындайынан бурулуп туруп таптакыр башка жерге барып ошо испан тилин окуйм деп таптакыр музыкага тиешеси жок. Мен тил деле баягы музыкага окшош деп ойлойм. Мен негизи музыка бул тил менен, анан математика менен өтө жакын илим. Мени өстүрүү боюнча. Сиз ошо тил жагына кетип калган чечкиндүүлүк, же ал кокустукпу, же кандай болуп аяка кетип калдыңыз? Анан ага ошол чоң апаңыз кандай мындай реакция кылды? Ой, эмнеге музыка болбой калды деп чочуду, же ошондо деле макул кызым аяка деле бара бердиби, ушундай кандай өзгөрүү болду? Мен ушу интернатта 11 жыл окуп калдым да, анан ата-энем менен кеңешем, бирок негизи ата-энем мага бир нерсеге жетишип атканда, кандайдыр бир чечим кылып атканда эч убакта тоскоолдук кылбаптыр да. Анан ушу 11 жыл бою мен негизи консерваторияга тапшырам деп эле окуган болчумун, бирок 11-класста кыздар болуп отурасың да сүйлөшүп, анан суроолорго жооп жок да. Эмнени мен каалайм, бирок ал жакта ал нерсени мен консерваториядан таппагандаймын. Себеби Абдраевада менимче ойлойм, Кыргызстан боюнча музыкалык билим берүү жактан эң мыкты мектеп депчи. Мугалимдери дагы аябай мыкты. Эң эле кыйын музыкантты мен ушу Абдраеваны бүткөн адам эң мыкты музыкант деп мен толук айтып ишене алам да. Анан консерваторияда ошол эле мугалимдер, ошол эле произведенияларды ойнойт экенсиң, ошол эле конкурстар, жада калса ошол эле сенин айлана чөйрөңдөгү классташтар да. Менимче мен дагы бир тепкич ойдо чыккым келди. Же башка дүйнөгө мындай жаңы нерсени көрүп, себеби интернатта дагы 11 жыл бою ошол интернатта эле жүрөсүң да. Эми жайында албетте ата-энем мени лагерге жиберип турчу, ал жактан кадимкидей башка адамдар менен таанышып, орусчаны туура сүйлөш керек экен, буларда математика башкача экен деген кадимкидей мындай жолдор ачылып аткан сыяктуу. Анан ушинтип эле документимди алып консерваторияга бараткам, Жукеева Пудовкинага. Баратып эле Кев деген окуу жай бар болчу, национальныйда. Анан ошол жакта менин көп тааныштарым окучу да, ошо лагерден таанышкан тааныштарым. Ошолордон көп укчум. Ал жакта развод жок. Билимди туура берет. Испан, француз, немец тилин өзүң тандап окуп кетсең болот. Мугалимдер күчтүү деген. Анан эң башкысы адамдары дагы мындай мыкты деп. Мага ошол нерсе керек болчу, социум. Жаңы адамдар менен таанышып, себеби Абдраевада мындай староста болуп жүрүп, активист болуп жүрүп, мындай эме болгум келет го, кээ бирки компанияда. Мындай потолокко жеттим, башка жакка өсүш керек деген. Ооба, ошол жакка мен бардым да. Документимди консерваторияга баратып эле, бурулуп туруп эле национальныйга бардым. Жолдон баратып атам менен кеңештим, ата ушундай экен десем. Туура эле кылып атасың, эми барып ошол жакты да көр деп. Анан документтеримдин баарын таштап, анан биринчи курс мага аябай кыйын болду. Себеби буга чейин музыка чөйрөсүндө жүрүп, биз өзүнчө эле темаларды айтып берип атканда философия жакка кирип кетип, мындай сонун айтып берчүк да, ал жакта андай эмес экен да, мындай
так суроого жооп берип, эч ким творчество менен иши жок. Анан мугалимдер да айтып калчу, Арзыкиева, ты вообще мыслишь по-другому депчи. Бирок мага жаккан жери бул ошол айлана чөйрөдөгү жаңы адамдар. Менден дагы эң мыкты, акылдуу, мындай эл аралык, башкача болгону мага аябай мындай мен умтулуучу нерсе бар экен деп мындай аракет кылып аттым да. Аларга болсо тескерисинче мен ушу скрипка ойноп, пианино ойногонум жагат. Толгонай ойноп берчи, анан ырдап берчи депчи. Ошентип бири-бирибиз менен үйрөнүп, анан башка чөйрөгө кетип калдым. Анан ошол жактан чоң апаңыз кандай? Негизи чоң апам жөнүндө эмеспин эле. Өзүм жөнүндө айтып берем го. Ал кезекте чоң апам негизи чоң апам менен чоң атам азыркы күнгө чейин скрипканы таштаба деп айтат. Аябай жакшы көрүшөт. Сен кандай ойночу элең, скрипканы таштаба. Ырдаганды көп эле адам билет, бирок скрипка ойногон бул сенин эмгегиң. Сен кандай жолду өтүп ошол скрипканы ойногонсуң, таштаба деп азыркы күнгө чейин айтышат. Чоң атам айрыкча үйгө келген сайын скрипкаңды ойноп атасыңбы, унутуп калган жоксуңбу деп мындай сарсанып турат да. Анан бирок менимче бул дагы бир туура чечим го деп ойлодум. Себеби ал жактан испан тилин ушундай үйрөнүп, мен Деспасито деген чыгарманы ырдап, ошондон кийин кадимкидей мындай адамдар подписчиктер кошулуп, жаңы жол ачылып, мындай шоу бизнеске ошол испан тили, ыр жана музыкалык билим менен келдим деп ойлойм да. Экөө чогуу сизге бир чоң күчтү топтоп берди. Тил жагы, музыка жагы. Анда акыркы суроом болуш керек. Ошол негизги бул билим берүүнү биз билимди эмнеге алабыз? Жакшы жашаш үчүн, жакшы тамак таап жеш үчүн ар бир кичинекей бала, чоңойгондо өспүрүмдөр, студенттер аракет кылат. Ата-энеси ушул балам ушул билими менен нан таап жеп кетсе экен деп сарсанаа болушат. Сизди бүгүн Кыргызстан блогер катары тааныйт, актриса, ырчы катары тааныйт. Анан ушул сиздин азыркы ачылып аткан жолуңузда сизге музыка жана ошо тил кандай ресурстарды берди? Мисалы үчүн блогер болуш үчүн сөзсүз музыка окугула деп айта албайбыз, бирок музыканын бир таасири бар болуш керек. Мисалы үчүн дисциплина сыяктуу нерселер. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Блогерлик негизи эле жаштарга кызыктуу. Негизи билимдүү адам алыстан билинет да. Кадимкидей аң сезими жогору болуп, мышлениясы башкача болуп, негизи билим керек. Бир гана музыка жактан эмес, адам баласы 40 жашында дагы өзүнө кызыктуу болгон бир профессияны өздөштүрүп кете алат деп ойлойм да. Анан менимче азыр деле ушу жана айткандай блогерлердин деле билими барбы, билими жокпу деле билинет. Биз деле ошо блогерлердин аркасынан мындай көп нерсени үйрөнгүбүз келет, кандайдыр бир нерсени айтып берип атканда дагы ушундай так айтып, ораторский жактан же сахнага чыгып атканда коркпой, үрүкпөй өзүн эркин алып жүргөн дагы бул кандайдыр бир тажрыйба менен келген нерсе деп ойлойм да. Мага үйрөткөн жери биз ушул Абдыраев мектепте 1-класстан баштап экзамендерге кадимкидей даярданып, комиссия отуруп экзамен берген нерсе бул мындай сүрдөп, кайра ошол бейиш алып жыргаган эмоциялар бул мындай сонунда. Бул эмоцияны мисалы үчүн университеттен аласың да, сессияны сдавать этип, мен сессияны бердим депчи. Биз ушу 1-класстан бери ошондой эмоция болгондуктан, ошол эмоциянын аркасынан жүрүп каласың да. Конкурстарга катышып, достижение, ар кандай бир номинация алгың келип, мындай достигатор болупчу. Анан экинчи жагы ушу сахнага чыкканды бизге үйрөтчү. Туура сүйлөгөндү, туура туруп поклон кылып, бул дагы бир тарбиялык, бир этика үйрөткөнү деп ойлойм да. Анан үчүнчүдөн туура сүйлөп, ушу ырдаганда деле бизде хор деген сабак бар болчу. 3 үндөргө бөлүп, ритмиканы кадимкидей ритмди кармап, ритмика деген да сабак бар болчу. Ошолор дагы мындай азыркы жашоомо бир чоң бир таасирин беришти деп ойлойм да. Анан эң башкысы бул мисалы үчүн Абдыраевада бизде мындай эме бар болчу. Кичине фальш кетирип койсоң же экзаменди сдавать этпей койсоң, бир топ эле артка кетесиң да. Анан ал жакта мындай сөз бат-бат өтөт. Тиги эки алып калыптыр, тиги экинчи турга өтпөй калыптыр, тиги уктап калыптыр дегенде уяласың да. Баарыбыз деген интернатта бир жүрөбүз, бир үй бүлө болуп калганбыз.
ошол сөз болбоюн, доска почетага тескерисинче түшөйүн деп сен эртең менен турасың, баарын жазып коесуң да, тамак барам, даярданышым керек, кадимкидейчи. Ошол графиги жок, мен азыркы күнгө чейин жүрө албайм да, мисалы үчүн. Мындай Абдыраевди бүткөндөн кийин мага тескерисинче жеңил болду университеттечи. Сабак 3-тө бүтүп калат, андан кийин эмне кылам депчи. А бизде болсо Абдыраевада тиги 9га чейин кадимкидей мындай эме жок болчу да, бош убакытчы. Ошондой нерсе мага көп нерсени үйрөттү да, мындай жөн жүрбөй, тескерисинче там тайм менеджмент деп коет. Бош убактыңды мындай толуктап коюш керек депчи. Айтып отурсаң көп экен. Сон. 4 чөйрөңүз бар экен, 19 небереңиз бар экен, анан улуу мундун бир сизден да улуу биздин ата бабаларыбыздын бир ушу бизге мындан муунга өтүп келаткан тарбиялык бир маанилүү бир кандай десем, мындай ыкмалар бар деп ойлойм да, ушуну унутпай жүрүшүбүз керек деген. Себеби азыр заман мындай болуп калды. Кыргызстанга Америка келип атат, Европа келип атат, Кытай келип атат. Бизде мындай эл аралык, анан интернет аркылуу өтө көп маалымат келип атат. Баланы минтип карагыла, анан минтип карабагыла деген сыяктуу. Кайсынысы туура экенин башыбыз айланып калды. Анан ар кайсыны окшоштуруп, туурап көргүбүз келет, колдонуп көргүбүз келет. Бирок ошол мындай бир толкун болуп кирип келаткан чоң бир маалыматтын арасында өзүбүздүн ата бабаларыбыздан келаткан бир нерселер унутулуп калган жокпу, бизге жетпей калган жокпу деп бир мындай артты карай берем да менчи. Туура ойлойм. Ошону бир туура. Сизде чын эле аябай туура суроо. Негизи биз кыргызбыз. Кандай болсок да биз ошол кыргыз бойдон эле, анан тиги ата бабадан келаткан мындай бир ыйманыбыз күчтүү болуш керек. Бул ыйман деген баардыгын камтыйт экен. Ыймандуу бала, ыймандуу кыз, сыйлаганды билген, ата энесин сыйлаган, эл журтун сыйлаган, жора жолдошун сыйлаган, кыздар барган жеринде кайнене кайнатасын сыйлаган. Бул эң биринчи бул мындай ыймандуулук, ыйманы күчтүү балдардан экен да. Ошол мындай мен ойлойм, конечно, жанагыдай өзүң айтканда тияктан бияктан чыгылып китептер бар, ногудай эмелерди көрүшүп атат. Видеолор келип атат толуктар. Анын баардыгы мындай керектүү нерсени алыш керек да. А эмне мынакей ушундай болуш керек, ошондой болом деген мен ойлойм туура эмес ал. Сен все равно кыргыздын кызысың, сен кыргыздын баласысың. Бул башка өкмөттө, башка элде, например, балдар чоңойгондо эле керек болот, ата энелери унутуп, журтун унутуп эле койгондор кетип калып атпайбы? Болду, ошол ата энеси деле болду, сен 18-ге толдуң, бар кете бер деген мамиле жадашат экен, мен билгенимден. Бизде өмүр бою бала да, картайса да эне атага ал бала. Балам менен. Ал балам, кызым деп, ошондой канча ата эне баласына, кызына мээримин төксө, ошончо бала, кыз мээримдүү болот. Ошол мээримдүү болот. Жанагыдай болуп, мейли барым сен өз тирилиңди кыла бер, өзүң бар тебер деп туруп, мындай анча мээрим, конечно, тирилиңди кыл деш керек. Ишпе, тап, немет деп. Бирок именно могу бири-бирине болгон мээримди жоготпош керек да. Ата баланын, эне кыздын ортосундагы могудай ысык, могудай мээрим болуш керек. Кыргыздын кыздай, баласы баладай болуш керек дейм да. Чоң апаңыздын тарбиясынан, мисалы үчүн сиз алган
сабактар сиз өзүңүз келечекте эне катары өзүңүз балалуу болсоңуз мен чоң апам ушундай тарбиясын колдонуп мен дагы колдоном деген бир мындай лайфхактар барбы? ооба, чоң апам эң башкы мага берген чоң бир башкы тарбиясы бул Кудайга жакын кылуу деп ойлойм да. Ушу кичинекей кезимде эле мага туура сыйынганды, тиленгенди үйрөткөн бул чоң апам. Ошол айткан сөздөрү мен азыркыга чейин эсимде да. Анан азыркы күнгө чейин чоң апам өзү мындай динге жакын адам болгондуктан ар дайым мындай жөнөкөй болгула дейт. Кудайга жакын болгула, Куран окуп, бысмылдатып сахнага чыгып, эгерде Алла Таалам баардык нерсени берип атса, мындай көп кетип, анан бунун баарын мен кылдым деген болбош керек. Кудайга шүгүр кылыш керек деп ошол сөздөрү мени ар дайым мындай баланста кармап турат да. Салмактуу, тең салмактуу. Ооба, анан ошол нерсени мен дагы кийин балдарыма ошол керес катары чоң апам айткан сөздөрүн бергим келет, себеби ошол сөздөр эң маанилүү деп ойлойм да. Жана экинчи бул мындай эч убакытта чоң апам басынтып, анан башкаларга салыштыруу эмес. Тигинин баласы мындай экен, болгон эмес экен да. Тескерисинче биз табастык болгондуктан тескерисинче менин неберелерим эң кыйын, эң таланттуу, эң сулуу деп турчу. Анан ошол кадимкидей ишеним берет экен да. Мен деген таланттуумун дегендей сыяктуучу. Туура. Ошондой нерсесин дагы мен кийин Кудай буйруса балдарыма дагы мындай колдоном го деп ишенем. Мурас катары алып кете алам деп. Анан албетте кийин жашым чоңойгон сайын чоң апам айта баштады: кызым, турмушка аттаныш керек, кыздын барар жери күйөө болуп саналат, сен үй бүлө курушуң керек деп. Анан мындай турмушка аттанганга чейин чоң апам калп айтпасам күнүгө айтчу: жигитиң барбы, турмушка чакырып атабы депчи. Бул дагы туура деп ойлойм да. Мисалы үчүн тиги кичинекей кезимен бери эле сен деген күйөөгө тийишиң керек, анан оокат жасаганды үйрөн десең, мен балким өзүмдү мындай таппай кой, мен турмушка эле тийишим керек экен, бул менин жашоодогу миссиям экен деп калып калмакмын. Бунун дагы бир өзүнүн убактысы болот окшойт. Келгенде акырын кубакка куюп, 20 жаштан кийин башталды да, мисалы үчүн. Сизге тарбиячы катары да суроо берип көрөйүн. Сиз үй бүлөдө эң чоң, эң улуусумун деп айттыңыз. Демек сиздин бир туугандарыңыз сизден кичүү. Сиз аларга кандай тарбия бересиз, кандай кеңеш бересиз? Сизди мен эжем блогер, толгонай деп алар жакшы көрөт болуш керек. Анан аларды дагы кандай эмнеге үйрөткүңүз келет деген сыяктуу. Менден кийин сиңдим бар, сиңдимден кийин 3 иним бар. Сиңдим экөөбүздүн арабыз мындай 2 жаш болгондуктан мындай сиңдим менен кийин чоңойгондо гана мындай акыл кебимди айтып, кеңешимди айтып баштадым. Негизи мен ойлойм сиңдим менден дагы көп нерсени билет депчи, мындай ишенем да. Ал эми инилериме албетте мындай эгерде туура эмес сүйлөп атса, айрыкча мындай переходной возраст болуп атканда үйдө мени угушчу. Бас сүйлөшөбүз деп айта калып, мындай эч убакта мындай тарынтып аламбы, анан айтпай эле коеюнчу, эми бул менин ишим эмес да деген болгон эмес экен да. Билбейм, бул туурабы туура эмеспи, күйөсүң да. Мен ушинтип ачык эле айтчумун: мен сага күйгөн үчүн азыр айтып коеюн, мушташпа, окуу деген сыяктуу да. Анан 3 иним тең күрөш менен алектенгендиктен атам дагы аларды башка жагынан дисциплинага көндүрүп койгон да. Спорт тармагына. Бирок башында эми ал кичинекей болгондуктан эң күчүү иним мисалы үчүн спортко баргысы келчү эмес, мен футбол ойногум келчү да, анан эмнеге мен күрөш менен алектенем депчи. Бул жакта мисалы үчүн мен ата эне эмесмин, мен тек гана эже катары мындай колдоо көргөзүп, ата энем кандай айтса, ошо ата энемдин жолу менен кетсин, балким ата энем менден билет, менден улуураак деп ал жактан мен тоскоолдук кылчу эмесмин. Тескерисинче атаңды ук, жаман нерсе каалабайт, балким сенден ошол талантты көргөн үчүн сени күрөшкө бар деп атат деп. Бирок ал дагы аябай өжөр, мага окшош мындай көп бет болгондуктан ал күрөшкө да барып атты, футболго да барып атты да. Атам ошондой бир өзүнүкүн дагы, атасыныкын дагы таңдайсың кийин депчи. Эми бизде эми футболго азыр көп мындай басым жасабай элек да, ошого атам мындай: эми азыр ушунча эмгек кыласың, анан аягым эмне болот деп ата эне мындай аягын карайт экен да.
жыйынтыгынчы. Ошондой жерлерде мисалы үчүн колдоо көргөзөсүң. Анан бир кездерде ушундай үйдө мындай даже мындай болуп кетчи, мамам келип ай тиги уйниң менен сүйлөшүп койчу, мынтип койчу деген күндөрдө дагы мындай кадимкидей жоопкерчиликти сезчим да, мамам мага айтып атат, демек мени угат окшойт деп акырын барып айтчым. Бизде мисалы үчүн Кудай сактасын үй бүлөдө мындай каяша айтып, анан эмнеге мага антип айтып атасыңар, мен өзүм билем деген болбоптур да. Кадимкидей улуулардын өзүнүн орду бар. Мисалы үчүн инелерим дагы деле мени бойлору узун моундай борчиктер толгонай апче дешет, сыйлап турушат. Мен дагы аларды сыйлап мындай тилегимде ар дайым бир туугандарым бар да. Бул дагы ушул чоң апамдын берген бир чоң мындай тарбиясы, себеби коноктор келгенде дагы ар дайым айтып турат, ушу төрүбүздүн көркүсүз биздин баарыбыздын башыбызды бириктирип тууганча кылган бул биздин ушул чоң ата менен чоң апа депчи. Ошол нерсени да үйрөнөт экенсиң дагы. Анан мен мисалы үчүн таң калчумда башка жактан биз туугандар менен сүйлөшпөйбүз, биз ушу катташпайбыз дегенде мага мындай такыр башкача сезилчү. Себеби менин үй бүлөлүк жашоомдо тууган, бир тууган деген бул ушундай бир жакын адам да, бири-бирибизди колдоп, анан тайке, аяшат аяшпалар менен биз билбейм, чоң апам ушу конокторду аябай жакшы көргөндүктөн мен ушул кичинекей кезимден бери конок деп өскөнмүн да, коноктордун ичиндечи. Ошол дагы бир чоң мындай тарбиясын таасирин берди да. Азыр дагы мисалы үчүн жаңы турмуш куруп атып, мен дагы ошол жолдошумдун бир туугандарын өзүмдүн бир туугандарымдай көрүп турам да. Мен себеби көргөм да, өзүмдүн мамам келин болуп жүргөндө кайнэжелерине кандай мамиле кылчу, үйдө кичине кечик ашып калса эле апчелерин чакырабы деп эле апчелердин баарын чакырып эле ошону дагы мен мындай алып кетким келет да. Сабак кылып, чакырбайлыбы, тиги көрбөй калдык го, көптөн бери келе элек деп кайынсиңдилеримди мындай эстеп турам да. Бул дагы ошол бала көргөнүн кылат экен да. Мен кичинекей кезимде көп деле маневрчи эмесмин, бирок азыр ошону биле баштадым да, көргөн нерсе ичте калып калат экен. Азыр ушул акыркы суроодо сиз мээрим жөнүндө көп айттыңыз да, мээримди төгүш керек, мээримди аябаш керек. Ошондо бала да мээримдүү болуп өсөт. Анан ал мээримге толгон, сүйүүгө толгон, көкүрөгү толгон бала анан өзүнүн чөйрөсүнө да мээрим төккөн бир мындай сонун адамдык сапаттар менен коомго чыгат да. Анан азыр бирок заман кичине эмес, бир топ эле өзгөрдү. Бир топ өзгөрдү. Өзгөчө, мисалы, шаарда жашаган сиздей болгон чоң апалар көбүнчө телефондо турушат, YouTube'ду коюп алышат. Анан айтышат, ай могул балаңды нары үйгө алып барчы, мен могу киномду көрүп бүтүп алайын деген апалар деле бар. Заман кичине өзгөрүп атат да. Ошон үчүн биздин муундагы ата энелерге кандай кеңеш бересиз, же болбосо жөн эле өзүңүздүн тажрыйбаңызда эң негизгиси, мисалы, ошол менин 19 неберемди багып атып, мен могул нерсеге сөзсүз көңүл бурчумун деген бир бөлүшчү насаатыңыз болсо, биз менен бөлүшүп койсоңуз. Караш керек эми. Убакыт бөлүш керек. Бала менен ойнош керек болуш керек. Убакыт бөлүш керек. Анан кийин ошол эле мамиле, например, если небере чоң эне болсом, биринчи ошол баланын мамилесин апасы менен мамилем жакшы болуш керек да. Анткени ал бала көрүп турат, апасы менен чоң апасынын мамилесин көрүп турат. Если өздөрүнүн ошол экөөнүн мамилеси начар болсо, бул бала же апасы жагындай ооп кетиши мүмкүн да, ошода четагыламыш кылгандай болуп, тиги бул или же обычно өзүнүн мамасына көбүрөөк защита кылышы мүмкүн. Бирок чоң апага деле ошол себептен ошол баланын көзүнчө башындай ошол баланын көзүнчө мындай бир эмелер келин менен кайнененин ортосунда мындай бир мамиле, мындай жеңил мамиле болуш керек да. Ортодогу балада тиги энеге да, чоң энеге да мындай бирдей болот.
Анан чоң эненин да тилин алат. Мамасынын да тилин алат. А если ортодо жанагыдай бир конфликт болуп тигинтсе, например, чоң эненин тилин албай коюшу мүмкүн. Хотя сен ай мынчы, анчы, ана мындай бол, андай бол дегени менен мындай бир эметип коюшу мүмкүн. Жалпысынан айтканда, ошондо айтканда үй бүлөдө чоң адамдар биринчи туура мамиледе болуш керек. Ошол чоң адамдар үлгү болуш керек да. Атасы менен балдарга, неберелерге ошол үлгү болуп, анан үйдө мындай бир жылуулук мамиле болуш керек. Ошондо балдарың, неберелериң мындай ойлойм өзлөрүнө тартып, тил алдырып, ошондой бир нукка салып кете алат. Биринчи чоң адамдардын ортосундагы мамиле. Мамиле мындай жылуу мамиле мындай болуш керек да. Биз өзүбүздүн эмебиз менен көрсөтүшүбүз керек да аларга. Үлгү болушубуз керек. Үлгү болуп беришибиз керек. Анда сизге Анар апа чоң рахмат. Бүгүн аябай көп сизден көп кыргыздын байлыгы болгон бир мындай балага болгон тарбияга керектүү акыл насааттарды, көп пайдалуу сөздөрдү уктук. Толгон айдын кичинекей кезинен баштап ушул азыркы Толгон ай кандай тарбия алып, кандай билим алып, кандай ата эненин мээрими менен ушундай деңгээлге жеткендигин дагы бир сыра көзүбүз жетип, аябай ынандык. Ушундай Толгон айдай кыргыздын чыган таланттуу, эрктүү, тырышчак, өзүнө ишенген, мээримге көкүрөгү толгон, элге дагы ошол сүйүүсүн арнаган ушундай сүйкүмдүү кыздарыбыз көбөйө берсин. Сизге аябай чоң рахмат. Силерге рахмат. Азыр у меня же был подарок этот. Сейчас принесу, вручу. Биринчи белегим бул Толгон ай деген сүрөт. Мен кечинде үйдөн даярдандым, сиз менен маек кылам деп анан даярданып атсам, 7 жашар кызым келип сурады, кайка барасыз эртең, эмне жумуш кыласыз деп. Анан мен эртең Толгон айдын апасына жолугам десем, менин кызым Толгон айдын инстаграмын күнүгө көрөт да. Аны көрмөйүнчө уктабайбыз. Жатарда эле, мама, Толгон айдын инстаграмын давай посмотрим дейт. Анан бүгүн эмне кылып атыптыр деп карайбыз. Анан менин сүйүнгөнүм, муну кызым байкуш уйкусу келип, жатарда тартты, аракет кылып. Бирок Толгон ай деген сөздүн маанисин түшүнөт экен да. Мен 7 жашар кызым кыргызчаны жакшы сүйлөй албай, кыйналып атабыз азыр кыргызча үйрөткүбүз келип. Бирок Толгон ай деген сүрөт тартчы деп койсом эле, ушуну көтөрүп келди да, тартып. Анан мынакей ай толуп турат, жылдыздар бар деп, өзү ушу фантазия кылып тартыптыр. Сизге подарок. Ой, рахмат, рахмат. Анан бизден кичинекей ушундай гүл, сиз дагы ушундай ар дайым гүлдөп, гүлдөрдөй болуп, сүйкүмдүү болуп, дагы көп чөбөрөлүү болуп, ошо чөбөрөлөргө Алла ыраазы болсун. Бата берип жүрүңүз, аман болуңуз, көп жашаңыз. Ой, рахмат. Рахмат чоң. Силерге да чоң рахмат Айлана. Көп убакытты алып койдук окшойт. Бияка келип, анан ушундай бир мен да сүйүнүп атырмын. Ушундай элге бир аябай зарыл болуп атат да биз үчүн. Ой, рахмат. Элге жеткизели деп ишиңерге ийгилик айланайындар. Сиздерге да рахмат. Келечегиңер кең, жолуңар шыдыр. Каякта болсоңор да аман болуңар. Алла таалам ден соолук берсин. Ушундай жакшы, мындай элге керектүү, мындай элге пайдасы тие турган ушундай эмени көбүрөөк чыгара бергиле. Рахмат чоң. Аман болгула, өмүрүңөр узун болсун. Сизге